Ырчы сетевой маркетингден миллион сомго банкрот болгонун айтты. Кеңеш тобунун ырчысы Гүлмира Шарипованын тармактык бизнес боюнча иштеп миллион сомго банкрот болгонун айткан видеосу интернетке чыкты. Ырчынын айтымында ал күнү-түнү иштеп, түн уйкусунда көрбөй, артына чоң команда топток. Башында иши шар жүрсө, көп өтпөй эле миллион сомго банкрот болгон. 6 ай күнү-түнү тынбай иштеп, Ош Жалбат акыры Москвага чейин барган. Ошол жактан команда түзүп ачып келип жаткан. Акырында ушул эмгегинин акыбети кайтпай, эч нерсеси жок калганын айтат. Акчаны баарыбыз чогултат экенбиз да, бир эле адамга берет экенбиз. Бир эле адам жыргайт экен. Биз бири-бирибизди бери жактан тытып отура берет экенбиз. Мен сага бербедим беле, сен мени чакырбадың беле, деп уруша берет экенбиз. Ал эми үстүндөгү бир эле киши жыргай берет экен. Мен сетевой маркетингден миллион алам деген ишенимде карызга ала берет болчумун. Мен ага чейин дүкөндө иштечүмүн. Сетевой маркетингге кирип кетип, дүкөн менен ишим болбой калды. Чынын айтсам миллиондон ашык сумго карыз болуп калдым, деп кейди ырчы. Анын түн уйкусу жок болуп, карыздан кутулуу үчүн күнү-түнү иштеп, балдардын жүзүндө көрбөй калганын айтат. Миллионер болуу кыялы менен жүрүп, унасында саттырып, тармактык бизнеске салып жиберген. Сетевой маркетингдин товарлары жакшы болсо сатып алып колдонуп кое бериңиздер. Бирок баш отуңуздар менен кирбеңиздер, алданып каласыздар, деген кеңешин берди. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.